жалпы маалымат боюнча сіздерге айта кетейин. Бүгүнкү күндө биздин область боюнча ошол багы 2 рейсмен келген 57 жаран бар эле. Биздин 57 менен бүгүнкү күндө биз иштеп атабыз. Жалпы бүгүнкү күндө область боюнча 3385 багы контакттарды аныктадык. Адан тышкары ошол 434 ошол контакт менен ошонун жакын туугандарын, адан тышкары кошуналарын, анан бага келген кеткендер ошондо 3384 бүгүнкү күндө биз ошол эмелерди аныктап иштеп атабыз. Бул жалпы область боюнча. Адан тышкары мына бүгүнкү күндө ошол контакт болгон бейтаптар менен биз бүгүнкү күндө ошол врачтар менен, жалпы медиктер менен ар бир үйлөргө кирип, ошолорду багы түшүндүрүп, бүгүнкү күндө багы обсервациядан жаткандарды чыгарып, багы үйүндө көзөмөлгө алып атабыз. Ошол көзөмөлдө жалпысынан врачтар күнүгө эртең менен, кечинде ошолор менен кабар алып, алардын багы ден соолугу боюнча маалымат алып, ошолор менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анан тышкары жана айтып калдыңыздар, жалпы бүгүнкү күндө багы обсервацияда жаткан бүгүнкү күндө 61 жатат. Бүгүнкү күндө аларды текшерүүлөр кетти. Бул мына лабораторияда 2 күндөн бери иштеп атат. Жалпысынан багы биз мурун анализдерди Ошко тапшырып элек. Бүгүнкү күндө азыр өзүбүз ошол жерде иштеп атат. Мына кечеден баштап мына лабораторияда андан башка тесттер келди. Алар менен дагы бүгүнкү күндө иш толук кандуу жүрүп атат. Мурунга караганда бир топ бизге да жеңил болду. Ошол жарандардын анализин Ошко жетпей, жер жеринде эметип чыгып атат. Экспресс тест кече жалатка биринчи жолу жиберилди. Ооба, биринчи жолу. Кечеден бери канча болжолдуу адамдан анализ алынды? Бүгүн эртең менен башташты. Мына эртең менен азыр иштеп атат. Бүгүн кечинде жыйынтыгын алабыз. Биздин тиги эме боюнча иштесек 96 жарандан алышты бүгүнкү күндө. Мобильный машинадан алды. Алардын жыйынтыгы пока чыга элек. Жыйынтыгы чыкканда дагы маалымдайбыз, толук маалымат беребиз. Кыскасы бүгүнкү күндө ушундай. Андан тышкары мына жалпы эле негизги биз ушул көңүлдү бурган биздин Сузак району, андан Аксы, Алабукада, мына усиленно мындай айтканда бүгүн иштер жүрүп атат. Анан эми адан тышкары мына билесиздер, бүгүн маалымат биздин штаб иштеп атат. Ошол жерде областтык штаб бар. Күнүгө 2 маал чогулуу, ошол багы жерлерде жүргөн иштердин боюнча жыйынтыктап, ошо кемчиликтер болсо, ошону оңдоо максатында иштеп атабыз. Анан көбүнчө биз ушу элге түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп атабыз. Мына көрүп атасыздар, 2 күндөн бери бир топ ошол эл туура түшүнгөндүктөн багы көчөгө чыкпай, жөнүнө чыкпай, үйүндө отуруу боюнча биз катуу эме талаптарды коюп атабыз. Адан тышкары бүгүнкү күндө жалпы айтып кетсем, 53 пост бар. Негизинен мына ошол Жалал Ата областында. Ошонун 30 посту бул негизинен ошо Сузак багы өзгөчө эме кирген 3 айылда негизги иштеп атат. Адан 23 пост бүгүнкү күндө ошол райондордогу багы жакын жерлердеги трассаларда бүгүнкү күндө жок. Негизи ошол районго кире берчү жерлерде посттор. Багы сыртка чыккан, жөнүнө кетип аткандар менен токтоп, ошолорду аерде врач бар, органдардан бар, ошолордун түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бейтаптардын абалы боюнча бүгүнкү күндө бейтаптардын абалы боюнча бүгүнкү күндө багы ошо жаткандардын ден соолуктары бүгүнкү күндө мындайча айтканда багы жакшы эле негизинен. Бирөө бар экен, максакал киши экен, анын багы өзүнүн бир топ оорулары бар, байланыштуу эме экен, но негизинен бейтаптар бүгүндө өтө көзөмөлдө туруп, ар бир эме бейтап боюнча иштеп атат негизинен. Жалал Абад клиникалык ошол жугуштуу оорулар бөлүмүндө канча бейтап дарыланып жатышат бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө кечеден баштап ушу 23 бейтап ошол дарыланып атат негизи. Ошол дарыланып атат. Райондордо бүгүнкү күндө Аксыда 3 дарыланып атат. Алабукада 3, Аксыда 1 дарыланат. Бирок алардын анализдери такталды. Бүгүнкү күндө анализдер толук тактала элек. Себеби мына биз азыр ошол анализдерин күтүп атабыз. Анан алар чыкканда ошо медиктер өздөрү жыйынтыгын айтаттыр. 71 жашта ушул аксакал кече реанимация алышып калбадыбы? Азыр акыбалы кандай? Бүгүн эртең менен мына өкүлдө чогуш өттү, штаб өзүнүн штаб өттү. Штабта ошол областтык клиниканын главврачы, анан координатору, СЭСтин булар сүйлөштүк. Бүгүнкү күндө акшынын акыбалы боюнча толук маалымат берди. Бүгүнкү күндө акыбалы орточо экен, мындай эч эме жок. Анан керектүү дары-дармектер бүгүн жетиштүү.
көзөмөл. Абал боюнча да айтып бересиз, киргизилиши боюнча кандай зарылыктар болот? Кандай дейсиз? Өзгөчө абалдын киргизилиши эртең саат 8-ден. Өзгөчө абалдын кириши боюнча негизинен туура эле деп, себеби дегенде мына баягы элибизге туура эл түшүнгөндүктөн мына ошол өздөрүнүн дагы баягы жөнү келип кетиши боюнча бир топ азыр бизге дагы проблема болбой калды. Мына кириш чыгыш боюнча андан тышкары мына бүгүнкү күндө азык-түлүк магазиндер толук кандуу иштеп атат. Мына биз эртең менен түштө, кечинде, түнкү саат 11-12-де текшерип атабыз магазиндерди. Себеби ошол биздин жарандар ушул азык-түлүк жактан камсыз магазиндер баягы иштешин эметебиз. Андан тышкары мына бүгүнкү күндө баягы айыл чарбасында дагы кээ бир жерлерде өзүнүн баягы эгинин эгип айдап иштеп жүрүп атат. Андан тышкары мына негизги трассаларда бизге кирген баягы майлар, бензиндер, продуктыларга эч кандай мындай тоскоолдук жок. Бүгүнкү күндө келген ун, келген азык-түлүк баары толук кирип элге сатылып атат. Авал киргенден кийин эртеңден баштап азык-түлүк алганы барганга элде мүмкүнчүлүк болобу четинде? Азык-түлүк алганга мүмкүнчүлүк болот. Биз ошол жанагы негизи айта кетсем, жана өзгөчө кырдаалга кирген жана карантин болгон эме тиги посттор коюлган жерге чейин алып келет. Ошол жерден эл өзү алып келе турган шарт түзүп беребиз. Калгандары бүгүн жанагы иштеп аткан магазиндерде ундагы, майдагы ошол жерде сатылып атат, илип алып атат. Биз эл менен да сүйлөшүп атат, бирок көп масса жок, ошо керектүүнү алып кетишип атат. Анан өзгөчө абал киргизилгенде ошол иш жүргүзгөн үчүн күч түзүмдөрү биздин өзүбүздүн областта өзүбүзгө жетиштүү, кандай болуп калат? Бүгүн туура айттыңыз. Бүгүнкү күндө биздин күч түзүмдөрү жалпы элдик кошундар менен толук кандуу шарттуу иштеп атат. Бүгүн эч кандай эме жок. Бүгүнкү күндө кошумча күчтүн кереги жок. Мындай эч кандай бүгүнкү күндө толук иштеп атат.